Assalamu алейкум урматтуу кыргыз элим, ассаламу алейкум замандаштар. Мына келе жаткан орозобуз кабыл болсун. Кудай таала ушул орозодо эмне тилек кылган болсо ошо тилектерибиздин баарын кабыл кылып, ушул жаман илдеттен куткарып шыпаасы табылсын. Элибизге тынччылык, токчулук, бейпилчилик, ынтымактуулукту каалайм эң биринчи. Өмүр ден соолукта болуңуздар, оорубаңыздар. Мен ушул орозонун алдында, эми орозонун учурунда урматтуу менин көрмандарым, мени урматтап сыйлагандар, менин айткан сөзүмдү угуп, баягы сууну сиңген жерге кой дейт, угуп мени урматтап сыйлаган замандаштарым орозонун учурунда болсо, ушул ыймандашалы, Алла жөнүндө Алланы мактап сүйлөшөлү. Азыр болсо ошо орозонун алдында бир жүрөктө өткөн бир көйгөй болуп атат. Ошо көйгөй жөнүндө айтып алышым керек болуп атат, туура түшүнүңүздөр. Мен муну баягыда адаттагыдай эле азыркы учурдагы ушул кырдаалда карантин болуп атат. Анын үстүнө кимдир бирөөлөрдүн дагы жанагындай жаман оору менен ооруп аткан бир туугандар бар. Аябай жүрөгүнөн кыжаалат болуп атат дегендей. Анын үстүнө баарыбыз иш дагы токтоп, карантинибиз дагы уланып, ого өтөр баягы бир ушул 10 күндөн кийин эми чыгып баягы ишибизди кылабыз деп атканда кайра уланып кетсе, ого өтөр баягы ындын өчүп калган жаш балага окшоп бир башкача бир неме болуп калды да. Ошон үчүн мен бир 15 күндөн бери тынбай бир күндө бир 5-6 айылдан кылып бир кайрымдуулук жардам таркатып жүрөбүз. Эркин деген бир досум бар, ошонун жардамын таркатып жүрүп, мен эл аралап жүрүп, баягы элдин арасында өмүр бою 30 жылдан бери эл аралап жүрөбүз, элдин көйгөйүн жакшы түшүнөбүз. Анан азыркы учурда мына муктаж болуп аткан адамдарга жардам көрсөтүп атып, азыркы учурда аябай эле мурда кыйналып жашаган, муктаж болгон адамдардын бир өзүнчө бөлүгү болсо, азыр карантинде мындай жашоолор жакшы эле болгон адамдардын дагы муктаждыкка келип такалып атат. Себеби дегенде, муктаж болуп жүргөн адамдарды дагы көпчүлүгү билет, мурдагы айыл өкмөт мына ушуларга жардам берели деп жардам берип атат. Бирок күнүмдүк оокатын менен жашап аткан, же болбосо айлык бир 5-6 миң сомго ошого таянып жашап аткан бир туугандарыбыз азыр аябай кыйналып калган учуру болуп атат. Бирдеке деп бирөөдөн сурайын десе уялып атат, намыстанат. Себеби дегенде жашоосу жакшы, үйү бар, унаасы бар дегендей, үйүнүн эшигин алдына алсам 1 эмес 2 машинеси токтоп турат. Эми машинесинин дөңгөлөгүн биширип жебейт да, баары бир үйдө баягы азык түлүк түгөнүп калды. Ушундай жагдайга келди. Анан таянганы баягы биздин өкмөттө иштеген азамат жигиттер, ошондой эле биз парламенттик өлкөдө жашап аткандыктан, албетте урматтуу депутаттар, мен сиздерди сыйлайм. Араңызда досторум бар, тааныштарым бар. Мына ошо 120 депутат болсо, ошо 120 депутаттардын бирөөсү агабыз, бирөөсү атабыз, бирөөсү инибиз, бирөөсү досубуз дегендей. Биз сиздерди урматтап, сыйлап, элдин башына койгонбуз, сиздерди үмүткөр кылып атабыз. Анан бир сиздерге мындай бир ой жаралып атат да менде. Сөздү мына биз, мен мисалы 20 жылдан бери, 30 жылдан бери сахнада сүйлөп жүрөм. Сөздү биз сүйлөсөк болот. Биздин ишибиз ошол. Сөздүн акысын берели деп ушинтип чыдабай кетип, нерселерди сүйлөп турабыз. Ишибиз ошондой экен. Бирок урматтуу депутаттар, сиздердин ишиңиздер мына 5 жыл шайландыңыздар, 30 жылдан бери эле келатканыңыздар да бар арасында, өзү парламентти таарынбайсыздар, менчиктештерди эле алдыңыздар. Эми балдарыңыздар 30га чыгып калды. Эми аларды кайра ордуна алып келгени аракет кылып атасыздар. Ошон үчүн мен ойлоп калдым, биротоло эле ушул ак үйдү менчиктештирип, анан үстүнө дагы бир этаж кылып, дагы 5-6-7 этаж кылып салып эле, ошол жака семейный кирип эле, анан ошол жакта эле биротоло эле багыныс деле тууган туушкан, таяке жээн бир тууган тааныштарыңыздар депутат болуп партияңыздар менен келет экен. Анан ошол жакта эле кошо биротоло жашап алсаңыздарбы дейм. Ошону дагы ойлодуңуздар окшойт. Өткөндө бир депутаттарыбыз ушу партияны дагы эл баксын деп, ушул карантин башталып атканда, оору башталардын алдында аябай чоң элдин көйгөйү болуп атканда ошол нерсени сиздер көтөрүп чыктыңыздар. Мен аябай таң калдым. Элдин баары эле таң калды. Көрсө сиздерге бул чоң эме экен, көйгөй экен. Аны биз кийин түшүндүк. Таң калыштуусу, азыр карантинди мына урматтуу депутаттар, эл сиздердей карантинди тартиптүү болуп өткөрө албайт. Себеби мына сиздер карантинди аябай тартиптүү өткөрүп атасыздар. Үйгө кирип кеттиңиздер, ошойдон чыкпай атасыздар. Бир өзүнчө группа кылып алып, кимге кандай муктаж болуп атат, ошолорду кыдырып, сиздердин эме, сиздерди шайлаган, ишенген
ушинтип кыдырып жүрүшүңүздөр керек болчу. Себеби дегенде жанагындай орто жашап аткан адамдар дагы муктаж болгондуктан, акчалары болсо дагы бир нерсени сырттан чыгып, бир нерсени сатып алайын десе, карантин болбосо эч жака да чыга албайт экен. Тууган тушкандыкына барып сурап келейин десе, айылга барып келейин десе, баардык жер жабык болсо, азыр ушундай жагдайга келип калды. Кыйналып үйдө уялганда мен үйүмдө нан жок деп айтайын десе, иштин алдында эки машинасы токтоп турса, анан ыңгайсыз болуп өтө бир кызыктай акыбалда калды. Ал эми мен эң бир сиздерден сурана турганым, урматтуу депутаттар, сиздер ар бириңиздер өзүңүздөрдүн шайлоо округуңуздарга барып, ошол жердеги горячий линия деген линия өзүңүздөр болуп беришиңиздер керек. Ар бир депутат өзүңүздөр горячий линия болуңуздар. Себеби телефон иштейт, бирок эч ким аны менен сүйлөшө албайт экен. Балким бир учурда миңдеген адам ал жерге телефон чалып аткан чыгар. Занят болот. Эгерде кокусунан бирөө сүйлөшүп кала турган болсо, болду, түшүндүң, айтып коелу, ошо менен омин жок. Аны кимге айтып коет, кандай айтып коет? Телевизордо карасаң, жардамдар болуп атат, жардамдар минтеп атат дейт. Телевизордон эле жардамды көрүп коюп эле, ошонун эле даамын татып эле деп тамшанып коюп эле отурушат биздин бир туугандар. Элден качпаңыздар, сураныч. Барыңыздар, элдерге жардам бериңиздер. Мына азыр 120-нын 20дай эле аралашып, жардам берип жүргөн болсо, 100ү барбай атасыздар. Мен билип атам, эмнеге себептен барбай атат деп бир четиде өзүмчө ойлонуп көрдүм. Шайлоого мындай кыргызда сөз бар. Келиндин келгени эсте калат депчи. Ансыңардай сиздер азыр барсаңыздар элге, мына азыр жардам кылсаңыздар, себеби дегенде азыр элдин башына мүшкүл иш түшүп турган учурда жардам берсеңиздер, азыр эсте каласыздар. Сиздерге азыр ыраазы болот. Кийин бере турган тыйыныңыздарды азыр алып барып бериңиздер. Баары бир деле ошондой экен шайлоонун шарапаты. Жардам бериңиздер, себеби сиздерди күтүп атат. Мен эмне себептен барбай атат деп дагы бир чет ойлондум да, көрсө, балким мен быйыл шайлоого барамбы, барбай каламбы, же кайсы партиядан барарыңарды чечилбей атса керек го дейм. Эгер чечилсе бармаксыңар да, депчи, мен бара турганым анык болду, эми акчамды корото берейин деп. Азыр акчамды коротуп алсам, анан кийин шайлоонун учурунда кайсы акчаны алып барамам деп атасыздарбы? Кийин шайлоонун учурунда элдердин курсагы да тоюп калат, сиздердин азыр алып барып берген азык түлүк жардамыңыздардын кереги жок болуп калат анда. Азыр керек. Ошон үчүн келиңиздер. Барыңыздар, ар бириңиздер сураныч. Мына ушундай учурда айтат мени, борончу сен тиги эмнеге күлдүрбөй атасың деп. Мен элдерди аралап жүрүп, элдердин жашап атканын, элдердин кыйналып атканын көрүп алып, мен күлдүргөндөн уялам, мен чын айткандачы. Азыр убакыт кимдин ким экенин көрсөтүп койду окшойт. Сиздер менен биз орун алмашып калдык азыр. Азыр сиздер күлдүрүп атасыздар. Наносит пандемия коронавируса. Так, что он сказал? Он погиб уже не виноват. Sööктө тил жок. Азыр ар бир минутта утурсак, бир адамга жуктурса, биздин утушубуз ушул болот. Что он сказал? Ушунча өкмөткө жардам берип атабыз. Ошонун негизинде биз 27 апрелди 15 апрелге чейин узартып коелу деген эле ниет. Not bad. Мына нарындыктар малчысыңар. Мына койсуңар. Биз болсо, биз артисттер бизди артистсиңер, маскара постсуңар дегени менен, биз артисттер чын жүрөгүбүздөн айта турган болсок, минтип айтабыз. Мен ойлоп калдым, анда биз кой болсок, анда ал өзү чабан болуп калат да. Эгер ал чабан болсо, анда депутаттар сакмалчы го. Ак үйдөн гана бүгүн пайда жок. Акындын иши ушул экен, айткандан бөлөк айда жок. Кеткенинен да пайда жок, келгенинен да пайда жок. Кең келес укпайт эл угат, бүгүнге ишти гана айтамайда жок.
Tövöldür el başkargan aytkıla barsınarбы? Же элдин келечегин ойлобой калдыңарбы? Байлыкты эл чогулткан бөлүшүп бүтпөдүңөр, жер жуткан желмоңузга окшошуп түспөдүңөр. Тентитип турган ул кызды, тентиген элден чыккан деп тепсеткен улуу чыңгызды. Чоңдордуң айтпай кимди айтам, чор таман кылган кыргызды. Урматтуу бир туугандар, мен ушул нерселерди биздин сыйлаган, урматтаган ушул депутаттарыбызга, өкмөт башчыларына, өкмөттө иштеп аткан эр азамат жигиттерге кайрылайын деген болчумун. Андан тышкары, мына эртең карантин бүткөндөн кийин деле ого өтөр, ишибиз эми башталып, ал эми жана жакыр жашаган, кыйналып аткан адамдар ого өтерден ого өтөр жакырчылыкка түшүп калат. Ошон үчүн мен бул эми эр азаматтардан жардам болуп калса болуп калар, болбосо баягы адаттагыдай эле азыр соцсеттерден да чыгып алып туруп, кайра дагы бир убада берип аткандар бар, араңыздардан чыгып алып, мен минтем, мен тигинтем деп. Быйылкы парламенттик шайлоодо биз Кудайдан бала утуп калсак, көптөгөн жумушчу орундарды түзүп, бардыңарды жумушка алып, ата-бабага өлүп калган ата-энеңе тирилип келгиси келип кетет. Biz sizlerge 10 min, 20 min, 30, 60, 70, 80 min jumuş orunda түзүп беребиz. Көрөсүңөр ошондо бизде. Биз кылган иштерди көргөндө адамдар жинди болуп калат. Биз берген айлыктарды чамаданга салып алып ташып каласыңар. Шайлап койгула бизди. Жигит сөзүнөн кайтпайт. Мен алигилердей эмесмин, алигилердей. Чыгып алып кайра эле ушул 5 жылда эч нерсе кылбай туруп, кайрада чыгып туруп соцсеттерден ар кандай убаданы бербеңиздер, сураныч. Себеби элдердин арасында жүрөбүз, элдер айтып атат. Биз уялып атабыз, уялбаган өзүң уял деп коет го кыргызда. Уялып атабыз, ушул убадаларды кайра чыгып бербей эле коюшсунчу, сураныч деп атышат. Ушуну мен сиздерге айтып коеюн дедим. Баягы келиндердин бир нааразы болгону бар экен дейт, өзү тойбос кайнагадан кайдан кеш калмак эле деп, жансыгарындай бу кезге чейин деле берсеңиздер берет элеңиздер, анан кийин напси тойбой атса кандай болот мен билбейм. Анын өзүңүздөрдүн адамкерчилигиңиздер, өзүңүздөрдүн элдин алдында болгон жоопкерчилигиңиздер, аны да бир сыйра карап көрүңүздөр. Анан мен жалпы элге кайрылып кетейин дедим. Урматтуу кыргыз элим, келиңиздер мындай кылалы. Эртеңки күнү карантин бүтүп, өзүбүздүн оокатыбызды кылып баштасак буюрса, ошондо да жана айтканым, жакыр жашап аткан адамдар ого өтөр жакыр болуп калат. Ар бир Кыргызстандын бурун бурчунда, ар бир райондордо, областтарда, базарларда, чоң-чоң народный окшогон магазиндердеби, кандай бир жерлерде, ыңгайлуу жерлерде, мечиттердеби мүмкүн болсо бир кайрымдуулук бурчун ачалы. Көп түкүрсө көл болот дейт. Эгерде кимдир бирөө бир 2 нан алган болсо, бир нанды ашыкча алып туруп, ошол нанды бир өзүнчө бир бурчтагы жерге калтырып кетет. Бирөө картошка алган болсо, 4-3 штук болсо дагы аны алып туруп баягы кайрымдуулук бурчуна таштап кетет. Кимдин үйдө кийбей, көптөн бери кийбей койгон же пайдаланбай койгон кийимдери болсо дагы ар бирибиз ошол жерге барып туруп, ошол кайрымдуулук бурчтарына алып барып туруп, ошол жерге калтырып коесуздар. Ошол жерден келет да, ким муктаж болуп аткан болсо, келип курсак ачып аткан билет. Бүгүнүгө ар ким ошол жерден нанды алып ашыкча таштап койгон болсо, көчөлөрдө жүргөн, мына бомж болуп, ар кандай болуп кыйналып жүргөн адамдар, үйүндө жанагындай азык түлүгү жок адамдар келип, бул бурчтан нан сатылат, бияктан магазинге кирип, бурчтарга кирип, ар бир кайрымдуулук бурчунан келип, ошо нан болсо нанын картошкасы, пиясы, кандай бир багы эмеси өтүп кетпей турган, бир сактала турган ушундай бир продуктулар болсо, ошолорду алып оокат кылып турса. Сиздер азыр мына өзүбүз деле колунда барлар деле түшүнүп калдык да, буюрса. Демек, биз колунда бар адамдарда азыр жокчулук болуп калганда кандай кыйналып муктаж болот экенбиз. Ал эми муктаж болуп жүргөн адамдар дайыма муктаж болуп жүрөт да. Келиңиздер ушул соопчулукту баштайлы, ошондо кыргыз эли өнүгүп, өсүп, жакшы жагына кетет. Себеби дегенде Алла мына ошондой кылган. Ким жакшы сооп иштерди садага кылган болсо,
ошол адамга келаткан бале кырсыктардын баарын жолдон алып коет, ошонун ырыскысын көбөйтөт деген. Ушуну адат кылып албайлы, бир жерге барып аябай курсагыбызды тойгусуп 5-6 сыйра тамак ичип тойдон топур болуп жүргөндөн көрө ошол 1,5 килограмм пияз, 1,5 килограмм картошка кылып ар бирибиз ушуну адат кылып алсак, ар бир жерге ошентип кайрымдуулук бурчун кылып койсок, кийимибизби эмне ашыкчы болуп калса ошол жерге барып таштап койсок, ошондо мен ойлойм көп адамга жардамы тиет болуш керек. Себеби дегенде муну мен ойлоп тапкан деле жокмун. Бул дүйнө жүзү боюнча бардык жерлерде ушул нерсе кылынат экен. Ушул нерсени мүмкүн болсо жардамдашам деген уул кыздар, азамат жигиттер болсо телефонуңуздарды жазып ар бир жерде ушуну аракет кылалы дагы, ушуну уюштуралы. Себеби дегенде азыр кийин бир аздан кийин үзүмчүлүк башталат. Ошол учурда биздин бир туугандарыбыздын көпчүлүгү аябай кыйналып калат. Келиңиздер бири-бирибизге жардам беребиз. Кимдир бирөөнүн жүрөгүн оорутуп койгон болсом, кечирип коесуздар орозонун алдында. Баарыңыздарга ден соолук, кыргыз элине тынччылык, орозоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.